Салам радиосунда жаңылыктар. Арабаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурбейил Ашур кызы тааныштырам. Чоң Талаадагы шарап сактоочу жайда ууланган 2 тургундун бири каза болду. Бул боюнча облустук милиция комментарий берди. Ага ылайык окуя 31 август күнү катталган. Баткен районунун Чоң Тала айылында жайгашкан шарап сактоочу жайда 10 тонналык идиштерди тазалап жатып, айылдын 51 жана 28 жаштагы тургундары ууланган. 28 жаштагы тургун ооруканага жетпей каза болгон. Маркумдун жакындары соттук медициналык кароодон баш тартып, жансыз денени ооруканадан алып кетишкен. Бул факт боюнча Баткен райондук милициянын маалыматтардын электрондук журналына катталып, учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Ал эми Саламаттык сактоо министрлиги 51 жаштагы тургун Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилгенин, учурда абалы турукташып, терапия бөлүмүнө которулганын Салам медиага билдирди. Кызыл Кыяда банги өсүмдүгүн үйүндө өстүргөн тургун кармалды. Кызыл Кыя шаарынын 65 жаштагы тургуну өзүнүн үйүндө 3 даана чакага банги өсүмдүгүн өстүрүп жүргөндүгү аныкталып кармалды. Облустук милициянын маалыматына караганда, кармалган тургун өстүргөн өсүмдүккө экспертиза дайындалып, анын корутундусунда табылган өсүмдүктүн каннабис түрүнө киргени жана анын салмагы 300 граммга жакын экендиги аныкталды. 65 жаштагы тургунга карата Кылмыш жаза кодексинин банги зат каражаттарын камтыган өсүмдүктөрдү себүү жана өстүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Учурда бул иш боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Карабакта милицияга кол көтөргөн 25 жаштагы тургун кармалды. Кечээ 1 сентябрь күнү Баткендин Карабак айылында түнкү саат 3:55 чамасында автобей баштык жасап, милицияга кол салган 25 жаштагы тургун кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат катчысы билдирди. Бул факт райондук милициянын кылмыштардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук беренеси менен катталып, Карабак айылынын 25 жаштагы тургуну убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ал эми анын башкарган автоунаасы айыптөлөөчү жайга токтотулду. Кармалган жарандын мас экендиги аныкталып, учурда бул окуяга катыштыгы бар адамдарды аныктоо боюнча тергөө иштери уланууда, деп жазылат маалыматта. Өлкөдө жаңы окуу жылы башталды. Бүгүн мектептерде биринчи коңгуроо кагылып, жаңы окуу жылы башталды. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришкендей, республика боюнча 2173 мамлекеттик, 204 жеке менчик мектеп бар. Анда 1,5 миллионго жакын окуучу билим алып, 90 миңден ашуун мугалим эмгектенет. Ошондой эле бул жылы 431 мектеп оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, 27 жаңы мектеп курулду. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.